11 каналында соңғы жаңалықтар бүгінгі берүүдө. Медакадемиянын кызматкерлеринин өлүмү боюнча Коопсуздук комитетинин өкүлдөрүнө карата кылмыш иши козголуп, аларга кызматынан аша чапкан деген айып коюлууда. Украин президенти Савченкону куткарууга даяр, Порошенко аны абакта отургандар менен алмаштырууну Орусияга сунуштоду. Грузин жарандарына визаны алып салуу сунушталууда. Еврокомиссиянын сунушун колдоо тапса, грузин жарандарын Европага эркин кирип чыгуусуна шарт түзүлөт. Аты жөнүм Назика Атамбекова, саламатсыздарбы? Адегенде эле Кыргызстандагы болуп жаткан жаңылыктардан аскер прокуратурасы пара алып жаткан жерден көз жумду делген медицина академиясынын аппарат башчысынын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоду. Окуяга байланыштуу кызмат абалынан аша чапкан деген айып менен Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери да тергелет. Аскер прокуратурасы билдиргендей, тергөө амалдары 9 марттан тарта башталды. Каза болгон мугалимдин туугандары болсо Гапаров күч кызматкерлери тарабынан сабалган дешүүдө. Эске салсак, Абдыкерим Гапаров 25 февралда аны кармоо операциясы маалында жүрөгү ооруп каза болгон. Теманы улай бүгүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын директору Бөкөнбай Казаков кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Белгилеп кетүүчү жагдай: коррупцияга каршы кызматынын директору Бөкөнбай Казаков өзү берген арыздын негизинде ээлеген кызматынан кетти. Айрым массалык маалыматтар, каражаттар өздүк булактарына шилтеме берип, Казаков Кыргызстандын медициналык академиясынын аппарат башчысы Абдыкерим Гапаровдун өлүмүнөн кийин бул орунда калууга моралдык укугу жок экенин билдиргенин айтып чыгышты. Коопсуздук кызматынын имаратында чыккан соңку өрттө анын кызматын тапшырууга себеп болгону айтылууда. Казаков аталган кызматка 2 жыл мурун дайындалган. Анын ордуна бүгүн коррупцияга каршы кызматынын жаңы директору болуп Улан Исраилов дайындалды. Исраилов буга чейин Ички иштер министрлигинин жашыруун башкармалыгын жетектеп келгени маалым болду. 11 каналында эми чет элдик жаңылыктардан Украина президенти Петр Порошенко Орусияга абактагылар менен алмашууну сунуштап, түрмөдө отурган орусиялыктардын ордуна Савченкону сурады. Эки журналисттин өлүмүнө айыпталып жаткан Надежда Савченконун соту 9 мартта аяктаган. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министрлиги соттун өкүмү чыкканга чейин эч кандай алмаштыруу мүмкүн эместигин билдирген эле. Эске салсак, Савченкону тез арада бошотуу талабы менен Москва жана Киевде 8-9 мартта колдоо митингдер өттү. Шаршембиде Киевде өткөн митинг тууралуу кененирээк кийинки сюжетте. Ростов облусунун Донецк шаарындагы сот украиналык аскер Надежда Савченкога жаза берүү күнүн белгилегенден соң митингчилер Орусия элчилигинин имаратын шаршемби күнү тосуп алышты. Элдер туткунду колдогон урандарды кыйкырып, Орусиянын президенти Путинди айыпташты. Алардын жалпы талабы Надежда Савченконун эркиндиги. Милиция кызматкерлери элчиликтин имаратын коргоого алууга мажбур болушту. Митинг катышуучулары ичкери кирип, сот өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө аракет кылышты. Савченко 4 марттан тарта ага карата айыптоолорго макул эместигин билдирип, саясий ачкачылык жарыялады. Эске салсак, сот шаршемби күнү ага жыйынтыктоочу сөз айтканга мүмкүнчүлүк берген эмес. Ирина башкалардай эле Савченкону түрмөдө ачкачылыктан баш тартса экен деп үмүттөнөт. Биз Надеждага болгон адилетсиз сот иштери токтоосун талап кылабыз жана ал өз мекенине кайтып келүүсү керек. Ачкачылыкты токтотуп, тирүү чыгып келишине тилектешпиз. Ал биздин улуттун белгиси жана Украинанын жеңилбестигинин белгиси. Катышуучу Михаил Агафановдун айтымында, Савченконун эле эмес, башка элдердин дагы тагдыры Орусиянын жүргүзгөн иш аракеттеринен көз каранды. Тез арада Орусиянын маселеси чечилсе, ошончолук тез Надежда бошотулуп, ал менен бирге башка барымтадагы украиналыктар да бошотулат жана дүйнөдөгү улуттуу коркунучтар да жоюлат. Савченкону колдоо үчүн Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк дагы келди. Надежда Савченко бүткүл дүйнөлүк дипломатия алдында алда канча күчтүү болуп чыкты. Ал бүткүл цивилизация дүйнөгө бир көйгөйлүү маселе болуп, Путинди Савченкону бошотууга мажбур кылат. Савченкога карата сот өкүмү 21-22 мартта чыгат деп күтүлүүдө. Дүйнө жаңылыктарын улантабыз. Еврокомиссия Грузиан жарандары үчүн виза каттамды алып салуу сунуштады. Эгер бул колдоого ээ болсо, грузин жарандары Ирландия, Британия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария өңдүү мамлекеттерине эркин бара алышат. Эске салсам, Еврокомиссия былтыр виза режими боюнча аткарылчу пландарга карата Грузиянын аракетин баалаган. Комиссиянын ички иштер боюнча мүчөсү Димитрис Аврампулос визасыз каттамдар грузиндердин Европа менен болгон байланышын алда канча жеңилдетерин белгилейт. Жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө
Кавказда журналисттерге кол салынды. Чет элдик кабарчыларды ким тарабынан сабалганы белгисиз бойдон калууда. Орусияда кыргыз мигранттардын акча которуулары быйыл неге азайды? Берүүбүздүн жүрүшүндө миграция жана Орусияда кыргызстандыктардын мекенине болгон акчалай которууларды туурасында маселени көтөрөбүз. Ал арада тажик бийлиги валюта мыйзамды катаалдаштырды. Чет элдик валютаны сатууда мыйзам бузгандар $2000 чейин айып пул төлөмөй болушту. Улан-Таус Чеченстанда бара жаткан укук коргоочулар менен журналисттер түшкөн автоунаа белгисиз адамдар тарабынан өрттөлдү. Бет кап кийип куралдан адамдар Швеция жана Норвегия журналисттери жана бир катар укук коргоочуларды сабашкан. Автоунаада бара жаткан 8 адам ар түрдүү жаракаттарды алганы айтылат. Буга чейин да укук коргоочуларга карата кол салуу болуп, эл аралык уюмдун кеңсесинде техникаларды сындырып кетишкен эле. 11 каналында жаңылыктардын Улан-Таус былтыр Орусияда кыргызстандыктардын мекенине болгон акча которуулары дээрлик $500 миллион түшүп кеткени расмий айтылып жатат. Эске салсак, былтыр Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон жана да бул уюмга кошулуудагы негизги жүйөлөрдүн бири бул мигранттарга карата шарттар оңолот делген эле. Чынында ошондой болду. Деги эле миграция жаатында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Кененирээк кийинки сюжетте. 2015 жылдын жыйынтыгы боюнча Орусиянын Борбордук банкынын маалыматына ылайык, Орусияда акча которуулардын саны 2014 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге азайган. Кыйла байкалаарлык төмөндөөлөр кымыш өлкөлөрүндө болуп, 45% түссө, ал ыскы чет өлкөлөрдө которуулар 28%га төмөндөгөн. Орусиянын тизмесинде алдыда Өзбекстан жана Тажикстан турат. Бул өлкөгө акча которуулардын саны 45%га төмөндөгөн. Кыргызстанда которуулардын саны 28%га гана кыскарган. Орус эксперттери муну Орусиядагы экономикалык кризис менен байланыштырат. Экономика министринин орун басары Кылычбек Жакыповдун маалыматына ылайык, бажы биримдигине Кыргызстандын кириши акча которууларынын кыскарышына байланышы жок. Министрлик экономикалык кризис жана батыш өлкөлөрүнүн Орусияга болгон санкциялары которуулардын азайышына таасирин тийгизди деп эсептейт. 2016 жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын расмий маалыматтары боюнча биздин республиканын 554 000 жараны Орусияда жүрүшөт. Ал эми бейрасмий түрдө 1 миллиондон ашык кыргызстандык иш алып барары айтылат. Кээбизде 11 каналынын студиясында миграция кызматынын өкүлү Бакыт Адылов менен Улан-Таус. Куш келипсиз биздин студияга. Бакыт мырза, Орусия же башка чет мамлекеттерден которулуп жаткан акчалардын көлөмүн азайышын эмнеге байланыштырсак болот? Өзүңүздөр билесиздер, дүйнөлүк кризистин алкагында башка Орто Азия мамлекеттери сыяктуу Кыргыз мамлекетинде жарандардын акча которуусуна бул дүйнөлүк кризис өз таасирин тийгизди. Бул биринчи жактан, экинчи жактан рубльдин Америка долларына карата кунунун түшүшү дагы бул акча которуулардын саны азайышына алып келди. Евразиялык биримдиктин курамына киргенден бери ошол эле Казакстан же Орусияга мигранттардын агымы азайдыбы же көбөйдүбү кайра? 2015 жылдын анализи боюнча Евразиялык биримдикке киргенге караганда бүгүнкү күндө өзгөрүү байкалган жок. Мурда кандай болсо, ошол агым бүгүнкү күнгө чейин ошол стабилдүү эле сакталуу. Айтсаңыз, биримдикке мүчө болгондон бери жөнөкөй жарандар үчүн кандай артыкчылар пайда болду? Негизи эле мигранттарды каттоо иш тартиби кандай жүрүүдө азыр? Кыргыз Республикасы Евразиялык келишимине кирердин алдында бир топ жеңилдиктер каралган. Ошол жеңилдиктер иш жүзүнө ачып, Евразиялыктын 26 беренесинин 96-97 атайын бөлүмдөрүндө кыргыз жарандары эмгекчилерине карата жеңилдиктер каралган. Ал жеңилдиктердин алкагында мурункудай болуп Россия Федерациясына же Евразиялык алкагына кирип жатканда Россия тиги орус тил сабагынан же болбосо орус адабият тиги тарыхынан атайын экзаменден тапшыруулар чектер алынып салынган. Эмгекчилер үчүн коюлган атайын чектөө квота деп айтылат. Мына ушул квоталар алынып салынган жана атайын уруксат алуу, эмгекке уруксат алуу дегендей тоскоолдуктар алынып салынды. Мындан сырткары бир топ жеңилдиктер бар. Бул ошол эле медициналык, пенсиялык жактан камсыздоо боюнча, саламаттык сактоо жана билим берүү жактан камсыздоо жактары боюнча бир топ жеңилдиктер каралды. Бакыт мырза, бизге ошолордун жоболор туурасында айтып берсеңиз. Эми өзүңүздөр билесиздер, жыл башында 200 миңден ашуун бизде 2015 жылы 200 миңден ашуун адамдарыбыз ошол кирүүгө тыюу салынгандардын катарын толукталып калган атайын тизме боюнча. Жыл этегинде 118 000 адамга чейин кыскартылды. Бул ошол Евразиялыкка киргендин шарапатынын негизинде.
Ал эми бүгүнкү күндө дагы баягы кыскартуу боюнча атайын тизмеден чыгаруу боюнча бир топ жумуштар аткарылып жатат. Бул боюнча дагы көп сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз ойлойбуз 2015-жылы Кудай үзүрүлүү эмгектенсек, Кудай буюрса 2016-жылга чейин дээрлик бир топко чейин бул сан кыскартылат. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Тажик парламенти чет элдик валюта менен шугулдангандарды 9 жылга кесүү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизди. Жаңы эрежелерге ылайык мыйзамсыз акча жүгүртүүгө $8.000 чейин айыппул чегерилди. Тажик бийлиги мындай жол менен баасы түшүп жаткан улуттук валютанын курсун кармап калууну көздөөдү. Бирок акча алмаштыруу жайлары бул кадам валюта базарындагы жагдайды ого бетер оорлоштот дешет. Соңунда эми спорт жаатында Азиянын эң күчтүү футболдук клубдары беттеше турчу Чемпиондор лигасынын кыргызстандык адистери көз салышат. Анда Иран, Өзбекстан өлкөлөрүнүн футболчуларынын оюндарында кореялык судьялар менен кошо ФИФАнын калыстар тобундагы мүчөсү Рыспек Шекербеков да болмокчу. Ал эми 16 мартта мелдеше турган япониялыктар менен кытайлыктардын оюнунда кыргызстандык Кемел Токобаев байкоо салат. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан амандашканча.